Assalamu алейкум. Биз сиздер менен үйдө бар азыктар менен салат жасайбыз. Андыктан бизге колбаса керек болот. Колбасаны соломка түрүндө туурап алабыз. Андан кийин бизге бадырым керек болот. Аны да соломка түрүндө туурайбыз. Помидордун да ичинде уругуну алып салып, аны да соломка түрүндө туурап кошуп алабыз. Бизге жумуртка керектелет. Жумуртканы да соломка түрүндө туурап, бардык азыктарды соломка түрүндө туурап бүткөн соң, бир аз туз себебиз. Жана майонезди кошуп, аралаштырып, тарелкага салып, үстүнө укроптон коюп, кооздоп койсок болот. Мынакей даяр. Эгер рецепт жаккан болсо, каналыма подписка таштап, лайк басканды унутпайбыз.